Азыркы учурда көбүнчө эле бул биздин чүйдүк бир туугандарыбызга, анан келаткан көлдүк бир туугандарыбыз көбүнчө суроолорду калтырып атат. Азыр эмне кылып атасың депчи, азыр тазалоо иштери жүрүп атат да. Мен буну мынакей көргөнүңүздөрдөй эле 2 күн мурун бүт мурутчалардын баардыгын кырктырып тазалаткам да. Бирок азыр результат жакшы, сунуч берип аткан үчүн мурутчаны карасаңыз кайра эле мынакей могу жерде азыр 1, 2, 3 мурутча ушунчалык жайнап чыгып атат да. Мурутчаларыбыз тынбай чыгып, анан калың чыгып калганда биз жана жогоруда айткандай жакшы результат уже витаминдерибиздин баардыгы алынып аткан депчи. Азыр көбүнчө эле көп эле айтат, кайсыларды колдонуп атасың дегенде мен складтан көрсөтө кетейин, эмнелерди колдонуп атам да. Анан мынакей гүлдөрүбүз эле айтат, азыркы учурда мына көрүп аткандай гүлдөрүбүз апапакай таптаза. Мисалы үчүн сонун көрүнүш, бул деген жанагындай чоң, мынакей түшүмдүүлүгүн чоң алат экенбиз деген көрүнүш да. Ошол себеп менен мына экинчи уже жакындан гүлдөп баштады. Экинчи бүгүн 9-июнь. Экинчи потогу качан болот? Кайсы числолордо? Бизде мына 3 жуманын ичинде 2 жумадан баштап уже кайра түшүмдүүлүгүн азайып ала баштайбыз дагы. Анан массага киргенибиз 20 күн болуп калат да. Баягы могу азыркы гүлдөрүбүз акырындан түшүмгө кирип, мисалы үчүн 1 тонна алып, эртеси күнү 1,5, анан резко анан көбөйгөн тонналар алып. Июндун 20-ларында болуп калат экен да, июньнун 20-ларында. Ооба. Биз эми мында да аракет кылалы келгенге. Ооба. Бошобой калдык эле да. Мынакей узак байке, мисалы үчүн азыр мен мынакей очкини алып туруп эме кыла турган болсом, могу жалбырактарын келип карап тартып көрсөң, мынакей жалбырактары мынакей аябай жумшак, сонун, чоң, анан кочкул, анан мындай майдай болуп турат да. Ушул көрүнүштө уже витаминим уже жетиштүү да, сонун. Дагы улам колдонуп атам. Мисалы анан кийин мурунку мындай жалбырактарыбыз бар. Мисалы үчүн эски жалбырактарды мен өтө алдырткан жокмун, себеби баягы бул жерде көлөкө болуп турсун, баягы ысык болгон үчүн да. Анан жанагындай өзү керексиз саргайып калган, пайдасыз жалбырактарды алабыз. Андан сырткары мынакей мурутчаны алабыз. Андан кийин моуну дагы алабыз. Бул жерде мына могу баягы күнү бизге биринчи эмеде мынакей кулпунай берген да, азыр ушуну дагы алып коюшубуз керек да. Муну мындай тазалап алабыз. Андан кийинки көрүнүш көп эле эме деп айтып атат. Кулпунайларды баардыгын мондой эле түз эле жандай киреш, зыянкечтер көбөйүп кетип атат, оорулар, жалбырактар кыйналып калды. Баардыгын бир алып коюп, кайра чыкканын күтөйлүбү деген суроо ушунчалык көп да. Кече күнү бир дыйканым бир жагын алып коюптур, анан бир жагын албай да коюптур да. Бул нерсе андайга туура келбейт. Бул жанагындай киезди сорту эмес да. Бул азыр жалбырактардын баарын алып кое турган болсом, биринчиден чөп чыгып кетет баягычы. Экинчиден бул жердин көлөкөсүн жок кылган болобуз. Үчүнчүдөн бул стресс алып калат. Анан могу жалбырактары турбайбы? Ушул жалбырактары дагы түшүмдүүлүккө таасир берет да. Кийинкинин эгерде кимде ким мондой баардыгын кыркып алып кое турган болсо, кийинкинин түшүмү азайып калат. Майда болуп калат. Ошол себеп менен ушул суроо мага аябай көп келип атат. Бул жерден дагы айткан болоюн. Мен азыркы учурда эс алып атканда тазалаганым ушул. Улам мурутчаны алып, эски жалбыракты алып, анан жана сөңгөктү алып коюу. Мунун түшүмүн, акыркы түшүмүн кайсы убакытка чейин болуп калат? Акыркы түшүмү бул уктаганга чейин. Бул минус, мисалы үчүн -1де гүлдөр үшүгүрүп атат да, жанагындай гүл кайра түшүмгө кирбей калат. Анан -6, -10дордо уже булар өздөрү да уйкуга кирет. Ал айларда кээ бир баягы кышындасы билесиздер го, ноябрдын эрте эле ноябрда ошондой погоданы көрүп калабыз. Кээ бир учурда ушул жылуу болгон учурда муну кышка чейин да түшүм ала беребиз. Анан кулпунайда көбүнчө эле өзүңүздөр деле билет болушуңуздар керек. Үстүндө кар жааган учурда деле алдында бушап аткан көрүнүш болуп калат. Ошон үчүн кеч күзгө чейин буйруса түшүм алабыз. Ноябрда дей берсек болот экен да, орто чендеринде. Ал деле погодага карап туруп. Анан агроспом жабып, баягы тажрыйба, бул дагы тажрыйбадан агроспом жабып, анан кийин баягы түшүмдү жакшы алабыз деген учурда бул убаракерчилик эле болуп калат да негизи. Андан сырткары дагы ошол учурга чейин да витамин былтыр мисалы үчүн көп эле дыйкандар ошол баягы түшүм берип атат деп ошого кызыгып, муну до конца витамин, МПКларды берип турганда быйылкы көрүнүш тамырлар аябай карайып, көгөрүп, баягы сөңгөктөр капкара болуп кетти да. Анткени булар аш кылбай, баягы берген витаминдерди аш кылбай уйкуга кетип калды дагы, анын ичинде калып калды да. Анан ошол карайт берди. Баягы суук түшкөндө ал мындай көрүнүш болуп калды да. Үшүк ургандай көрүнүш болуп калды. Негизи бул кулпунайлар -25 градуста үшүбөш керек болчу да. Бизде андай градус көрүнгөн жок да. Бирок ошо үшүгөндөй мындай жыгач, капкатуу көрүнүштөр аябай көп болду. Анын себеби буларды баягы нормасында уктатпай коюлуп,
анан баягы витамин бере берип анан булар баары бир минус канчага түшкөндө иштебейт да, булар уйкуга кеткен учурда аш болбой калган бул көрүнүшү да. Дыйканчылык деген мындай да, көп эле дыйкандар ооба дейт болуш керек. Ушунча полядан купунай түшүп калса да мен терип жүрө берем да. Анан бул деген нерсе баягы күнүнө терсем баягы иш кылып атканда минткенде жерге түшөт да. Эми бир 3 килограмм 5 килограммды терет болушум керек. Бирок ошол дагы нерсе кыя албайсың да, мындайча айткандачы. Ошого мындай баягы көп эле күлүп калат, ошончо кулпунайдан баягы сонун кулпунай түшүп калат, артынан бирөө басып кетип калганда адамдын жүрөгү ооруйт да. Ооба. Бул өзүңөрдүн балаңардай эле болуп атпайбы? Ушунчалык баягы маани беребиз. Азыр эме кылсак болобу? Бул жерден дагы бир көрүнүштү айта кетейин. Узак байке. Бул жерде биринчиден, Аяз байке, кечиресиз, бул жерден кара пленка тандоо. Кара пленканы деле сунуштайм. Негизи жакшы жактары көбүрөөк. Бул кара пленка азыр күндүн нурунда дагы бул жерде алдында нымдуулук бар да, тердейт. Тердеген үчүн бул нымдуулук бар. Бизде мындай деген да, мен түркпүр туугандарга кара пленка менен ак пленканын айырмасы дегенде, биздин Анталиябызда дагы кулпунай жетиштирсек дейт, Аданабызда дагы аябай ысык да алар. Ошондо да ак пленка кылбайбыз депчи, кара пленка депчи. А бизде эмнегедир дыйкандардын көбү бизде кулпунайда ак пленка кылып алат да. Биринчи бул дагы мындай каталардын арасына кирет. Экинчи, капельный системаны эме деп айтканда, бизде бирөө эле капельный системабызды карасаңыз, көп эле дыйкандарда мынакей могу жерде экөө болот да, бизде мындайдан бирөө эле. Анан мынтип зым менен булар кетип калбасын деп мындай кылып туруп кыстартып койгонбуз да. Анан себеби бирөө эле, эмнеге дегенде, буларды дагы мындай көрүнүштө тамашалап күлүп калган, ким саткыган адам эле көбүрөөк сатайын дегендин кесиби окшойт депчи. Бирөөдө бул көрүнүштө экөөнү кылганда кулпунайдын көчөтү аябай кичинекей болгондо баягы суу жакшыраак жетсин деген мааниде да. А бирок андай дыйкандарыбыз уже кулпунай көчөтүбүз баягы чоңоюп алгандан кийин ортого жыйып туруп ушинтип бекемдеп коюшубуз керек. Анткени тамыр иштеш керек. Тамыр баягы булар деле жаныбардай деп айта кетпедикпи? Мындай курсак ачып, суу ичкиси келип, витамин жегиси келгенде тамыр ошол жака иштеш керек да. А биз ошону иштетпей эле жанына коюп коюп атабыз да. Ошон үчүн кулпунай мындай чоң болуп парпайып кетет деле тамыры мынтип ойнойт да, бош. А тамыр ак тамырда атпайт, иштебейт да биздики жалкоо. А ошол себеп менен баягы суусу дагы ортодо бир эле линия болсо, булар ошол жерде суу ичемдеп ак тамырлар көбүрөөк атмак да. Мисалы үчүн кулпунайларды минтип кармаганда карасаңыз, мынакей бекем. Көрдүңүзбү, бекем. А негизи көп дыйкандарда кармаганда Мындай бош болобу, жумшак. Ошондой жумшак бош мындай, мындай. Мынакей, мына. Көрдүңүзбү? А бул нерсе эгерде бул капельный система мунун түйүнөн эле кете турган болсо, бул тамыр өтө иштебеген болуп саналат да. А бул мынакей алысыраак болгон үчүн бул суу кой бергенде бул тамыр ошол жака көздөй иштейт да, мындайча айтканда. Жалпак тил менен кара ак пленка айырмасы. Ошонун айырмасы кара пленка. Кара пленка нымдуулукту сактап берет. Ошол. Анан мисалы үчүн бул жерде дагы экинчи артыкчылыгын тажрыйба менен көрүп атам. Тез терим, тез кызарат. Ал дагы жакшы плюсу дагы. Анан андан сырткары капельныйды да бизде бирөө минусу менен плюсун айта кеткенде тамырын жакшы иштетет деп айтпадыкпы? А минусу кичине көбүрөөк саат колдонобуз да. Белки де 1 саат эле сугарып койсо, биз ошону 2 саат сугарабыз. 2 саат сугарган жерде биз 4 саат сугарып калабыз да. Бирок артыкчылыгы биз үчүн көбүрөөк да. Артыкчылыгы үчүн эме айтасыңар, Мындай жалпы караганда, Нургүл айым, бүт баары көктөп турат, сонун болуп көрүнүп турат да. Ооругандар мындай невооруженный взглядом деп коет го, мындай караганда эч кандай көрүнүш жок да. Ошондуктан бир суроо пайда болуп атат. Эмне менен пайдаланып атасыңар, кандай дарылап атасыңар, кандай подкормкаларды берип атасыңар, ошол сырын ачып койсоңор. Ооба, Узак байке, бул туура айтасыз. Анткени сиз көп дыйкандар менен бирме-бир баягы иш алып барып көрүп атасыз, ар бир дыйканчылыктычы. Ошол себеп менен энези сортун ушундай көрүнүштө кармоо азыркы учурда кичине кыйыныраак да. Эгерде киезди сорту болгондо ал бир түшүм берген үчүн азыр ушундай жапжашыл көрүнүш болот. А биздики энезди болгон үчүн чынында туура эмнелерди пайдаланасың деген учурда мен бул жерге витаминдерди туура берем. Анан тандаган өзүмдүн агрономдорум бар. Алып барган. Ошол себептен складта мен сизге дары дармектерди, эмнелерди кандай шарттарда колдонгонду кененирээк айтып кетейин. Бир аздан көрсөтө кетейин. Анан сунуштап да айтам, мисалы үчүн ушуларды колдонсоңуздар болот деп. Нургүл айым, эми сиздей дыйкандар аз болуш керек. Бирок мен каалайм элдер деле, биздин дыйкандар деле ушинтип чоң көп кырк-кырктап
көптөгөн гектарларды иштетсин депчи. Бирок азыркы учурда көбүнчө чакан 10 соток 20 соток деп иштешет да. Ошолорго бир кичинекей математика жүргүзүп бербейлиби? ооба. Канча көчөттөр канча сомдон болот, жалпы канча сом кетет, бир 10 сотокту алсак же 20 сотокту алсак? Негизи баягы фриго көчөттөрдүн баалары бар. Бул ошо быйылкы себептен 25 сомго чейин көтөрүлдү. Быйыл кичине көчөт жок болуп атат да, ошондон. Андан сырткары мен математикадан кетирген расход эмес, келе турган нерсесин эсептесек, былтыркы жылды алганыбызда, эми быйылкы жылы, быйыл айтып берем, буюрса кеч күздө. Былтыркыны алганыбызда бизде эң жакшы деген дыйканыбыз баягы жакшы медаль алды быйыл. Кут болсун ал жигитке дагы бул жерден 37 тонна алды да гектарыначы. Гектардан Ооба. Жалпы сезондо? Жалпы сезондо да. Анан бул жерден өзү негизи 1 гектардан орто дыйкан 20 тоннага чейин алса дагы актайт да негизичи. Клубниканы көрдүңүздөр, кандай көктөп атат, жалбырактары кандай. Бул аябай сонун көрүнүш. Бул сонун көрүнүштүн бир секрети бар. Ошо секретный комнатага кирдик. Азыр силерге Нургүл айым өзү толук түшүндүрүп берсин. Кандай дары-дармектер менен, кандай НПКлар менен колдонуп атканын. Азыркы бул көрүнүштө мен азыр көбүнчө быйылкы иштешип, быйыл дары-дармек берип аткан витаминдеримдин сунуштаган нерселерин айта кетсем, могу аминосидти аябай көп колдоном. Анткени аминосид бул антистресс болуп калат. Андан сырткары дагы бул аябай жакшы продукция болуп атат. Муну эмнелерден кошумча катары колдоном да. Аминосидти сөзсүз мисалы үчүн мынакей бертимек клеш, азыр Кулпунайдын сүйгөн нерсеси клеш да. Бул клешти берип атканда сөзсүз аминосидти аралаштырып берсем, бул дары болуп эсептелинет да. Буну бергенде Кулпунай стресс албайт да. Ошол себеп менен көбүрөөк колдоном. Капени системасы менен колдоном нерседе. Анан гумат деп биз баарыбыз жакшы билебиз, витамин катарычы. Ошол гуматтын ордуна могу тераны колдоном да. Удобрение аябай жакшы результат көрсөтүп жатат да. Муну да көп нерседе кошумча катары кайра өзүнүн мисалы үчүн гектарына 5 литр кошом да. Мында гектарына 1 литр кошом. Кошумча болгондо даже 300 граммга чейин дагы кошо берем да. Ошон үчүн мен баягы буларды мынтип литрлеп, 5 литрлеп алып коем. Фосфит эмнени аткарат, мынакей көргөнүңүздөрдөй, Кулпунай дагы бар да. Бул жерде фосфит аябай мисалы үчүн фосфор ичинде көбүрөөк. Ошол себеп менен көп эле продукцияларда карап көрсөңүздөр Кулпунайдын сүрөтү жок болуп калат да. Ошондо алар көбүнчө биз кээ бир нерседе адашып калабыз. Чоң бактыкын эле берип коюшат да. Анан бак менен Кулпунайдын айырмасы кичине бар да. Ошол себеп менен мынакей бул жерде Кулпунайга берсек болот. Ошого жакшылыкта Ошону караңыздар. Сүрөтүн карайсыздар. Сүрөт менен эле. Сүрөт анан могу аркасында сөзсүз жазууларда мен мисалы үчүн могу жерден мынакей моуну алсам, бул турецкий нерсе да. Мынакей могу жерден караганда мына аркасында элма деп атат. Алма, алмага, ба дейт, ошондой бактарга деп атат. Жүгөрүгө, пататеске, анан деген сыяктуу нерселерди айтып атат дагы. Бул жерде Кулпунай деп айтпай атат да. Буларды ошон үчүн ушуларын карап колдонушубуз керек да. Бул нерсени баягы колдонсо болобу дегенде, значит бул чоң бактардыкы болгон үчүн дозасын аябай аз кылышыбыз керек. Өзү желательно Кулпунайдын өзүнүкүн колдонсок жакшы да. Анан руткат да колдонула турган нерсе. Бул деген жана өзү сүрөтүндө көрсөтүп тургандай эле тамырды иштетет. Муну эрте жазда сөзсүз мен мындай 3 жолу эме колдоном. Мындай сөзсүз жыл башында 3 жолу сөзсүз берем да. Биринчи эле башталып атканда жана көчөттү тигип аткан күнү эле мен ошол ушуларга чылайм. Чылап суюктук кылып туруп экөөнү аралаштырып чылап туруп анан баягы отургузганда баягы бул ойготот да. Биринчи эле нерсе. Фунгицид кылганда ал жерде микроб бактерияларды өлтүрүп, уже Кулпунайды сонун кылып тигесиң. Тиккенден кийин кичине өсүп калгандан дагы тамыр иштесин деп мен сөзсүз ошо начало башталып атканда эрте жазда руткатты аябай жакшы көрөм да, колдоном. Руткат жакшы. Андан сырткары мисалы үчүн мынакей 100% активный кальций деп, муну дагы бул эми азыр суюктукту быйыл аябай тандообуз көбүрөөк болуп атат. Анткени атайын капельный системаларга анан листовый бергенге аябай жакшы болуп атат да. Ошол себеп менен мен мынакей кальцийди, бул да тоннасына 1 литр берилет. Ошол себеп менен мынакей менде болгон нерселер биз анткени кальцийден турабыз. Кулпунай кальцийди көбүрөөк колдонобуз да. Буякта яшиктеп турат мынакей. Анан мынакей фунгицид деп, мисалы үчүн агротиран, бул өзүнчө негизи колдонгондо жана ооруларды алдын алып атпайлыбы? Ошол сыяктуу мынакей ошол фунгицид менен мынакей маспиланды колдонсок болот. Бул эми көп эле жерде бар да. Ушундай баягы дары-дармектерди жалбырактан листовой кылып чачып, анан көбүнчө ошо менин складымда ушул могу эме Агролайфтын
нерселери көбүрөөк да. Мисалы үчүн мынакей борлорун ала келсек, андан сырткары быйылкы железаларын аябай колдондум. Мынакей мындай кылып железа тиги булардын баардыгы ушул буларды ошо саат орду менен графиги менен берем карап туруп. Анан буларда ошол көбүнчө мисалы үчүн мынакей мондой мону берип атпаймынбы? Азыр бул мынакей көрүп аткандай шедевр 20-20да мисалы үчүн мындай эмне деп коет, тоз түрүндө же болбосо ун түрүндө деп айтсак, мынакей ушуга мен мисалы үчүн сөзсүз мына суюктукту кошуп берсем, бул результатты мындай 100% кылып көрсөтөт да, мындайча айтканда. Экөө совместимый, э? Ошол себептер Шадор менен мынакей шадорду. Быйыл шадор аябай жакшы результат көрсөтүп атат. Аябай сонун кылып. Ошол бул жерде ушу көрүп аткан складдагы нерселериңиз мен өзү негизи график жазганда 1 айлык 40 күндүк нерсе сонунда алып келип алсаң, мисалы үчүн бул жер аябай көп болчу, колдонуп акыркылары калды. Анан ошол себеп менен баягы кечке барып каттай бербей, ошону колдоном. Анан дагы да бир айта кеткен нерсе кислота, мынакей айтып коеюн. Кислота мисалы үчүн фосфорный кислота кичине кымбатыраак, анан азотный кислота деле жакшы результат көрсөтөт. Кислоталарыбыз pH-ты ылдый түшүрүп алат. Ушул бай. Ошол себеп менен бул нерседе мисалы үчүн топурактын pH өйдө боло турган болсо, биринчи сууну аябай тойгузуп, анан кислотаны берип, анан дары берсек, топурактын pH түшкөн болот да. Бирок топурактын да pH-ын да аябай түшүрө берген дагы зыян да. Ошол себеп менен биз муну мисалы үчүн суу менен булар менен кошо аралаштырып берсек, суунун pH-ын түшүргөн болобуз да. Ал учурда дагы витамин жегизген болобуз. Ошол себеп менен кислотаны аралаштырып берсек дагы болот да. Муну да аябай туура колдош керек экен, э? Азотный кислота азыр аппараттары бир 2-2,5 миң сом, 1200 сом Кытайдан алдырсакчы, ошол аппараттарда суунун анан кийин тиги топурактын тиги бул бүт текшерип калдык да. Ошол себеп менен мисалы үчүн 1 тонналык сууну бере турган болсок, буну кошобуз, кислотаны карап көрүп, 5,5 менен 6,5 болгондо уже баардыгын аралаштырып берип баштайбыз да. Анан көп эле дагы бир эмен колдоно турган нерсени айтып коеюн. Мисалы үчүн мынакей муну ала келсек, бул 1 литр, 1 литрде көбүнчө нерседе мынакей мисалы үчүн могу жерге чейин бөлүп алып туруп, анан кийин мисалы 3 бөлүп туруп сууну аябай аралаштырып аны тоннага куюп берген эффективный да. Анткени дары-дармектердин баардыгы эрип калат. А бизде жана 1 тоннаны куюп деле муну шалкылдатып куюп берген эмес. Буну кичинекей бөлүккө куюп алып туруп аябай аралаштырып, куюп кайра дагы ошентип аралаштырып куюп ушинткенде булардын баардыгы тиги булардын баары эриген болот да. Ушундай дагы нерселери бар. Негизи результат аябай жакшы көрүп атам. Неге дегенде менин кулпунайларым ушул акыбалга алып келиш үчүн баягы биринчи жогоруда айтып кетпедимби, суу жок болуп калганда кулпунайларым аябай эме көрүп калган. Баягы канча аракет кылсаң деле суу жок болсо уже мындай жок да. Ошол себеп менен баягы мурутчалар аябай ничке болуп чыгып, ушундай көрүнүш болду. Анан мен баягы азыркы учурда 80% оңдодум, 20% калды деп айта алам. Ушу каражаттар менен пайдасы менен жаңагындай деңгээлге жетип атасыңар. Дагы мисалы үчүн эми дагы деле оңдолуп калды, бирок жанагындай азыр мурутчам мисалы үчүн 3 күндө бир уже калың чыга баштады. Бул көрүнүш жакшы көрүнүш. Эми жакында дагы келип кеткениңиздерди сунуштайм. Баардык апа гүлдөп калганда, кайра түшүм болуп аткандай, кандай иш алып барабыз, ошолорду дагы алдыда бир 20 күндөн кийин көрүп кетсеңиз. Буюрса дейли, Кудай буюрса дейли. Катталып бизди карап коюптурсуздар. Мынакей эмки чыгарылыштарда биз ушул результаттарды көрсөтөбүз. Результат бул мөмөнү чогултуп, жанагындай сатып аткан кездериңерди тартып калалы. Өзүңүздөр билгениңиздердей, мен Агростайл компаниясынын ушул Кимитек линейкасынын, мына Кимитек деген мынакей ушул линейка, Руткат, мынакей фосфит, анан ризо, белки аминосит дегендер. Ошолорго мен амбассадор катары иштеп баштадым. Анан мындай байкасам, силер деле жакшы амбассадор экенсиңер, жакшы эметип атасыңар, мактап атасыңар. Чындыгы бул 13 жылдан бери сатылып келатат, биздин рынокто бар. Мактоолор жакшы экен бугачы. Ошондуктан мен макулдугумду бергем. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, ушундай Кимитек аттуу Агростайл компаниясынын линейкасынан көңүл буруп, өзүңөр түшүмдүүлүгүңөрдү көбөйтүп, ооруларды жеңип, зыянкечтерди жеңип, Агростайл компаниясынын адистерине чалып, ушундай бир Нургүл айым сыяктуу жакшы жогорку деңгээлге жеткенге бир нече жардам берет да.
туурабы? Мен кошумча айта Силерге кетсем, рахмат. сиз мындай болуп калды да, мен тааныша электе тартып бул жакка келгенде, буларды мен колдонуп атканымды көрүп, сен буну колдоносуңбу деп калды да. Биз атайын биргелешип баягы буну баягы реклама кылган жерим жок. Просто эле буну колдончумун сизден мурун, мурунку съемкада келип, буну колдонот турбайсыңбы деп ошол жерден баягы эметилип калды. Негизи ооба мен дагы сунуштап кетем, баягы жазам. Мен кандай кылып колдонгон негизи өзүмдүн дагы эмелерим бар, баягы кандай кылып колдонсо жакшырат депчи. Методдор, технологиялар. Ошолор анткени баягы колдонуп тигиндей колдонуп, мындай колдонуп көрүп атып анан результат алабыз да. Негизи бир былтыркы нерседен бул жерде өзүбүз дагы баягы сүт да берген убагым болду да, негизи. Сүт бересизби? Кадимки эле сүттү, муну айта кетсем, сүттөн аябай жакшы бир дрождор менен баягы жасасак болот. Бергенде тоже аябай сонун результат берет, бирок ошонусу менен кошо жыланды, анан чычкандарды аябай көбөйттүк да. Капельный системалардын баардыгын жеп, ошол себептен муну эмне себептен айтып кетип атабыз? Биз дагы баягы тажрыйба чогултуп атабыз да. Ошол себеп менен кандай нерсе урунуп, жаңылыштык кетирип, баардык эле нерсе плюс эле боло бербейт. Ошого биздин да көп кыйынчылыктарыбыз, ылдый өйдөлөрүбүз болот. Ошондо мына Нургүл айым менен дагы бир нече адистер менен силерге чыгарылыштар даярдап атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер силер жакшылап көрүп келсеңиздер, сиздер өзүңөрдүн убактыңарды, акчаңарды, нерв, айтор бир нече жыл артка кетип калбастан ушундай өзүлөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп атат. Биздин каталарды кетирбесин деп мына айтып берип атат да. Эми Нургүл айымга биз сурандык ушундай дары дармектерди көрсөткөгүлө, анткени дыйкандар билиш керек деп көбүнчө кээ бирлери туура эмес кабыл алышы мүмкүн, силер реклама кылып атасыңар депчи. Биз AgriLife YouTube канал, мен AgriLife могул агростайлдын продукциясын реклама кылабыз. Мен аны уялбайм, аны айтканданчы реклама кылабыз, анткени деген биздин агростайл компаниясы бизди колдоп келет да. Андан тышкары дыйкандар бир 2-3%, 1% болсо дагы өзүнүн түшүмдүүлүгүн көбөйтсө, ийгиликке жетсе, ушул каражаттар менен биз эмнеге реклама кылбайбыз? Биз сөзсүз түрдө кылабыз. Сиздер болсо биз сурандык, мына Нургүл айым бияктан көрсөтүп бергиле деди. Көрсөтүп бергиле дедим, ошентип көрсөтүп берди да. Жок, бул мындай чындык да. Ушул убакытка чейин эгерде мени жакшы дыйкан деп санасаңыздар, ушул көрүнүшкө ушул нерселер менен алып келдимби? Бул чындык да. Алдыда буга чейин нелерди колдондум десеңиз, ушуларды колдондум да. Ошол себеп менен буга чейин дагы мен дагы баягы келип дыйкандар кеңеш сурап, ушуну түшүндүп нелерди колдонуп каласың дегенде сразу эле складты ачып, мисалы үчүн мындай кылып, кээ бирлер айтып калат эми, Бишкекке баргандан көрүп сенден эле алып калайынчы дегенде, баягы өзүмө деп эсептеп алып келем да. Алып келгендерден эми мен алып алам деп 1-2ден берип калам да. Анан ушул көрүнүшкө чынында азыркы быйылкы жылдын эсебинен ушул могу нерселер аябай мага жардам берди. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге клубника боюнча аябай көп маалымат бердик. Чыгарышыбыз аябай узун болуп кетти. Айтып бере берсек аябай көп экен. Дагы 1-2 күндө эле сүйлөшө берчү экенбиз. Буюрса дагы келебиз. Буюрса дагы көп маалымат беребиз дыйкандарга. Сиздердин дагы башка кызматтарыңар бар экен, ал жөнүндө дагы кеп кылабыз. Азыр бир жыйынтыктоочу 1-2 суроомду берейин, ошо менен коштошолу. Нургүл айым, мен дайыма сурап келем да. Бизде айыл чарба кантип өстүрсө болот, кантип өнүктүрсөк болот? Бир силер аябай көп тажрыйбаңар бар экен. Бир ойлосоңуздар керек, бир отуруп алып же кечине жатып алып дыйканчылыкты Кыргызстандын деги эле айыл чарбага тармагын кантип өнүктүрөбүз дегенде бир ошондой бир ойлор келсе керек да. Ошого бир жообуңар барбы? Айыл чарбаны мен азыркы кулпунай баягы маалыматын берип атам. Сиз айткандай баягы биздин дагы нерсебиз баягы келаткан убакыттарда дагы көрүшөбүз деп. Азыр кулпунай боюнча айта кеткенде, баягы жогоруда жакшы жаңылыгыбыз бар деп айтпадыкпы? Бул жерде жанагындай өзүбүздүн кулпунай болуп атпайбы? Ошол кулпунайды өнүктүрүү да максатыбыз ушул. Биздин өзүбүздүн кулпунайды баягы биз эле чыгарсак, бизге эле клиент болсо кошуна мамлекеттер эмес депчи, анткени биз ошо менен таанылып атабыз да. Негизичи Россиядан келген алармандардын баардыгы эле айтат да, сөзсүз местный кулпунайды дагы кошушубуз керек депчи. Анан ошол себеп менен баягы көп эле нерседе көрүп каласыздарбы, Россиядан баягы биздин кулпунай ачканда очередке туруп калган эмелерчи. Видеолордон көрүп каласыз. Видеолордон көргөн. Киргизская ягода деп калышат. Анан андан сырткары баягы кулпунайдын жытында негизи биздин местныйда ароматы да аябай күчтүү да.
ошо келечегибиз ошол кыскача айта кеткенде ошону өнүктүрүү мисалы үчүн ошонун өнүктүрүү жолдорундабыз азыр бул жерде баягы биз баягы келечекти баягы мечта бирок мен көбүнчө эле кылгандан кийин көрсөткөндү жакшы көрөм баягы бош айтып эмес ошо мен далилдер менен кылганды иш жүзүндө ооба иш жүзүндө ошо менен аны келечекте деп айтайлы келечек дегенде аябай көп убакыт узун убакыт эмес азыр 80% жумушу ишке аткарылып калган деп 20-сын кылсак анан ошондо деп айтып сөзүмдү берейин. Андан сырткары айта кеткенде биз жанагы Кыргызстан жакшы эле аябай өнүгүп атабыз. Бул биздин менин көрүнүшүбүз боюнча баягы айыл чарба министри дагы ушунчалык колуна келген нерсени кылып атат, эмнелерди кылып атат дегенде азыркы учурда жерден эч бир көйгөй жок. Дыйкандарыбызга ушунчалык иштеткен дыйкандарыбызга жерди берип атат, андан баягы колунан келген нерселерди берип атат. Анан биз дыйкандар дагы кээ бир учурда каражат дей келсек, каражатты дагы туура суроону да биле албай атабыз. Негизи баягы айтып кеткенибиздей биз мусулман боюнча биздин ошо өзүбүз кредитке, анан да ломбард ушундай сыяктууларга аябай каршыбыз. Бирок баягы дыйкандардын ар кандай түрүндө баягы ушул эсеп китеп болуп калып атпайбы? Ошол себеп менен эгерде алам деген нерселер болсо дагы туура жолу ушул. Мисалы үчүн кимде кимдин 10 сотук жери болсо дагы ошону биздин жанагы мамлекетке ИПсын ачып, мисалы үчүн мынакей киреше мындай, чыгаша мындай дей турган болсо, жана дыйкандарыбызга жанагындай биздин айыл чарбадан аябай жакшы бир демилгелери жүрүп акча берилип атат да. Бирок биз ошону туура суроону билбейбиз да, мындай аларды билбейбиз. Ошол себеп менен мисалы үчүн бул жерде канча пайда ал дагы баягы иштеп аткан адамдарга бергилери келет экен да. Биз аябай жакшы иштейбиз, бирок ошол нерсени баягы мамлекетке төлөгүбүз келет, бирок ошону да кандай төлөгөндү да билбейбиз да. Дыйкандар эмнеге дегенде биз колубуз бошобойт да, ошого бир канча күн бөлө албай эле анан ушул нерселер менен ошону да айта кетет элем туура жолунда. Мисалы биздин баардык документтерден бир канчалар сураганда ушул нерселер камтылат. Ошондо жанагындай 6% тиги бу деген жардамдар аябай көп болуп атат. Бул жагын карай кетсек дагы изденишиңер керек экен. Сунуштабасак дагы ушундай нерселер бар да. Биле алган балага сүт жок деп койчу эле. Ошол анан негизи мен баягы чоң мамлекет менен салыштыра келгенде биздин Кыргызстанды карасак иштеп атат, аракет кылып атышат, бирок алар да биз менен кошо бир нерселерди үйрөнүп атышат да. Ошого алдын ала да жылыштарыбыз аябай көп. Биз эки суроону бир кылып кетейин. Биз миграцияны, айыл чарба менен миграцияны азайтсак болобу? Анан жаштарды кантип кызыктырабыз ушу дыйканчылыкка? Дыйканчылык десе эле биздин жаштар аябай эмеге жакшы го, кызыгат го. Америка, Англия, айтишник болом, мындай бир башка жумуштарга кызыгат да, дыйканчылыкыбыз ошентип бара слабый болуп кетпейби деймби? Деген көрүнүштө. Кандай кызыктырсак болот жаштарды? Биздин негизи мындай болуп атпайбы? Жаш муунга эми 40 жашка чейин кирип эле атпайлыбы, жаш муун деп айтайлы. Анан калган жанагы 20га чейинки муундар. Менин түшүнүгүм мындай да, көп эле жерге барганда баягы балдар бизде ыйман бар да, ата энелерине жок деп айта албайт, анан дыйканчылыктан көңүл калып калат да. Анан мен ошондой аталарга айтат элем, балдарыңыз ошондой баягы жардам берип, чуркап ушинтип аткан учурда көңүл калтырбоо үчүн мен бул жерде баягы жогоруда айткандай үй бүлөлүк иштерди алып барабыз да. Менин бир тууган акелерим иштейт, балдар иштейт. Анан ошол эле жигиттер бул жерде баягы бул жердеги жумушчуларды контроль кылып үстүнөн карашат да. Бул учурда баягы тыйын кармашып, иштейт дегенде адамдарды үйрөтүп, баягы кызыктар болуп атат да. Мен эгерде аларды аябай баягы бул жерде кыйынчылыктар менен иштетип койгон болсом, алар жанагы биринчи эле учурда ошо загранды ойлошуп, ошол жактын интернеттен акча табууларды ойлоп качканга бир аракеттерди кылат да. Мисалы бул жерде баягы 10 сотук жериң бар, 5 адамды рабочий кылып чакырсаң, ошону кара контролдоо деп анан баягы ошолор менен иш үйрөнүп атат да. Биз баягы чоң ишти биз монтип кыйнап кылдырып коюп атабыз да. Ал деген кичинеден үйрөнүп, кызыгуу менен кетиш керек. Өзүнүн тепкичи бар экен да. Ошондой деп. Ошо тепкичти туура пайдаланыш керек. Ойлойм да. Андан экинчи айта кеткенде азыр баягы биз деле загранда иштеген эсептелинебиз да. Анан 2006-дан бери биз ошо чет мамлекетте Турциядабыз да. Анан ал жактан баягы жыл ушунчалык тездикте өтөт, убакытты деле билбейсиң. Баягы Кыргызстанга барам, ушинтип келип кетесиң, кете бересиң, убакыт өтө берет. Анан ал жактан акча табасың, бул жакка келесиң, үй аласың, жай машина, бизде биринчи эле ушул иштер да. Ошентип алып атып эле кайра деле келсең, бул жакта нольсуң да, нолдон баштайсың. Сен жылына эле кетсең,
кайра келсең бул жактан иш үйрөнө албайсың да. Анан көнүп каласың, карасаң, карап көрөсүң, банкрот болосуң. Анан кийин же иш жок болуп калат, анан кайра эле ошол жактан баягы акча тапкан жолун үйрөнүп алгансың да. Ошол эле нерсе деле бул жакта. Азыр бул жакта тырышып, дыйканчылыкты үйрөнүп, ушинтип алсаң, уже ал жакка кеткиң келбей калат да. Мен ошол себеп менен бул туура нерсени көп эле билесиздер. Канча бир туугандар кой Кыргызстаныма келдим, үй бүлөмө келдим, ата энеме жакын, жыл өтүп кетип атат деп келип, аябай аракет кылып атышат дагы, кармап кала албай калып атышат да. Ошого бирме бир бул дыйканчылык аябай жакшы, анткени жердин эмгегин мындай жебейт да негизи. Берекелүү, мисалы, только эле жана жогоруда айтып кеткендей, какой-то этаптарды билүү керек. Билим чогултушуңар керек экен, анан ошол тепкичке киришиңер керек экен. Анан да жакшы бир нерсе, мен өзүбүздүн бир тууганыбыз Турцияда жашаганын өзү байкем, эң жакшы көргөн тайкем да. Анан ошол нерседе баягы ошол менен биз 2023 жылы баягы дыйкандардын профессор, дыйкан ушуларды Турцияда биргелешип кыдырып калдык. Анан жогору билимдеги адам, 5 тил билген адам, анан ал дыйкан десе эле биз мындай дыйкан деп ойлоптур да негизичи. Анан ошол жактан баардыгын кыдырып сүйлөшүп чыккандан кийин карындашым бул дыйкан деген миллионер болот турбайбы, доллары миллионерлер көп турбайбы депчи. Кымбат машина эмеби? Анан ал ошондо биздин жаштарда, ушу биздин элибизде ошондой түшүнүк бар экен да, дыйкан десе бул аябай баягы кандай десем, бир туура эмес көрүнүштүү экен да. А негизи көп эле дыйкандар жанагындай ак костюм кийип, сонун кылып, жакшынакай машиналарды айдап, ушундайларга жетишсе болот. Биздин дыйкандар, биз Түшүн булагы деген долбоорду иштеп атабыз. Жана айтып кеткен Мырза деген жигитти тартып атабыз. Андагы бир каарманга сунуш кылдык. Ошолордун толук ийгилигин көрсөтөлү депчи. Алар кандай баштаганына чейин айтып берип атышат. Жанагындай үй алып аткандар, машина алып аткандарын, кычыраган немелерди мындай бизге чагылдырасыңар десе макулдугун берип атат. Ошонусуна рахмат. Ошол биздин деле долбоорлор аркылуу ошону көрсөтөлү деп атабыз да. Анткени мисалы үчүн азыр башка мамлекеттерде, Англияда балдар реклама алышат да, Англиянычы. Биз момча таап атабыз, мынакей Англияда иштеп атабыз депчи. Анан биз өзүбүздүн жерибизде ошентип реклама кылбайт экенбиз да. Негедир ошол жактын жерлери пиар болгон. Даже дыйканчылыгы деле реклама болуп кеткен. А бизде деген Кыргызстанда иштеш непрестижно болуп калган да кээ бирлер үчүн. Ошондуктан ушу престижди дыйканчылык аркылуу чоңойтушубуз керек. Биздин сиздин да сөзүңүздү кескендей болбойм. Негизи эле көзөмөлдөгөн ушул. Биз кыргыз элде мен азыркы учурда баягы көп улуттуу инсандар бизге баягы жардам берип атат, күнүмдүк иштерибизди кылып атпайбы? Ошол себеп менен биздин элдерибиз, дыйкандарыбыз ошолорго да мүмкүнчүлүк берсе депчи, өздөрү лидер болсо, мисалы үчүнчү, азыркы учурда ушул жерди мындайча караганда иштегеткенде биз 10 адам иштетебиз да. Чоң, мисалы үчүн 10 адамдын ичинде күнүнө канча башкарууда. Ошого биздин элибиз дагы ушундай болгонун каалайм да. Мисалы үчүн биздин дыйкандарыбыз баягы кара жумуш, тиги буларды эмес, мындай башкаруунун, мисалы бул жерде эми баягы адамдарды тандоо, саноо эмес. Мен өзүмдүн элимди ойлонуп атам да, мисалы үчүнчү. Ар бир биз мында Англия дегенде биз алардын көзүндө черный рабочийбиз да. Мен ошону жок болсо деп тилейм да. Бизге дагы мисалы үчүн башка улуттар келип атат да, анан алар дагы ошол болуп калат да. Ошол себеп менен биз баягы барып реклама кылып аткан нерселерибиздин көбү Англияда деле мисалы үчүн малина терген, алардын көзүндө черный рабочий, мисалы үчүн. Кулпунай терүү дагы бизде ошондой эле сортто карайт. Конечно, акчасын чогулта келгенде жатаканасы тиги бул менен бул жак ошол жакка кеткен мырзаларга караганда биз дыйкандар жакшы акча табабыз. Кулпунай аябай түшүп кеткен учурда дагы жакшы акча табабыз да. Ошол себеп менен алардын деле көз карашында, мисалы үчүн түрк бир туугандар бизди аябай жакшы көрөт, бирок барганда баягы картайган адамын карап калып атат. Мисалы үчүн ич жак жууганга эми бизди барып адвокат кылбайт, бизди врач кылбайт, бизди ошол эле агроном кылбайт, милиция кылбайт, бизди мындай жакшыраак бир жерге отургузбайт да. Анан ошол себеп менен мен биздин элди мисалы үчүн ушул нерселерди үйрөнүп эл башкарса деп, мисалы адис кылып өнүгүп өскөн. Ошол долбоорлордун үстүндө иштеп келатабыз. Силер деле ошол долбоордун үстүндө иштеп келатасыңар. Деги эле Кыргызстаныбыз өссүн. Биз жыйынтык чыгарардын алдында бир дыйкандарга бир кайрылып коюңуз, анан башташалы. Мен жыйынтыкта кечээ ушул эки дыйканды тааныйм, эки дос
бир дыйкан болгон. Анан экөө кийинки учурда эки бөлүп иштеди. Азыр эки дос тең Кулпунай көлдүк жигиттер. Булар экөө тең аябай жакшы бир эмеде, темпте кетип атышат, чоңоюп атышат. Мындайча айтканда дыйканчылыгы үй бүлөсү аябай колдоп атышат. Ошонун бириси өзү ызбыт маселесин алып чыгып калды да. Өзү үйрөнүп алды, экспорт кылган. Үйрөнүпчү, жигит бир аз билбейм, ошол бир 22-20 жаштагы жигиттер, кааласаңыз ошолорду да бир тартып кетсеңиз болот. Бул үлгү, анткени булар былтыркы эле жылы кандай кылам эже, эмне кылам деген жигиттер быйылкы учурда мени дагы ошо кубандырды. Сагын анан Дастан деген жигиттер да. Өздөрү өстүрүп, дыйкан болуп, өстүп, үйрөнүп, бирөөсү чоңоюп кулпунай тигип чоңоюп атат, бирөөсү дагы кулпунай тигип, кайра өзүнүн кулпунайларына кошуп, элдин кулпунайларын алып, сбыт маселесин чечип калды. Сбыт маселеге чыгып, чет мамлекеттерге экспорт кылып атат. Мынакей. Азыр мисалы ушул эң жакшы да. Ошолорду тартсак жакшы болот да. Ошо менен жыйынтык чарайлы, болду. Коштошкоңуз. Туруңуздар, сак саламатта туруңуздар, баарыңыздарга, дыйканчылыгыңыздарга албан ийгиликтерди каалап кетем. Бол түшүм демекмин, дыйканчылыктын быйылкы баасы Кулпунайдын аябай жакшы деп эсептейм. Быйыл кулпунайларыңыздарды аябай жакшы көздө караңыздар. Жакшы туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, Кара Балта шаарынан силерге дагы бир жолу салам. Эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин.